Ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Только из-за этого? Вам только лицо не нравится? Вам только лицо не нравится? Туйгуналы Абдыраимовдун бул сөзү шакабага алынып, көпчүлүктүн какшык сөздөрүнө калды. Кыргызстандагы эле эмес, коңшу өлкөлөрдөгү журналисттердин дээрлик баарынан кескен сынына кабылганы да байкалды. Мага өзүмдүн жүзүм жагат, бирок биздин бийликтин жүзү жакпайт аталышында социалдык тармактарда да акция орун алды. Анын өңү мага жакпайт, менин өңүм мага жакпайт дейм ал. Турмушта. Анан бурулуп кетип калдым. Мамлекеттик кызмат, сен унчукпай турчу. Этикетканы билбейм. Этикетканы билбейм. Көрдүм мына, могу актабал провокация келген болуш керек. Мындайга бара турган адам бир эки жолдо гана барат да. Ал адам или мындай ушу нерв тарабынан бир оорулуу болсо, экинчиси таптакыр өзүнөн башканы тааныбаган, көзүн май баскан бир көпкөн адамдын сөзү деп түшүнсөк болот да. Туйгуналы Абдыраимов бул аракети туура болгонун айтуудан да кайрат атпады. Кечирим сурап, өзүнүн жетекчилик эле эмес, адамдыкта сыпатын көрсөтө албаганын айтып, нааразылангандар андан көп. Дагы бир чоң жагдай, ушундай аракети менен ансыз да бийликке анчейин ичи чыкпай турган калың элдин мамлекеттик башкаруучуларга карата жек көрүүсүн ого бетер күчөткөнү айтылат. Кландык башкаруудабыз биз. Мына трайбализмдин, ушу федерализмди бекер айтканым жок да. Биз баягы илгеркидей меники өлбөсүн деген болуп азыр мына кара сууду бирөө башкарат. Ошту бирөө башкарат, нокатты бирөө башкарат, сузакты башкарат, баардыгын бир кландар ээлеп алганбыз. Алар баш көтөргөн элди чаап пул берип бүтүрүп кое берет. Кандай дейсиң? Президенттин эң бир ошибкасы куру убада берүүдө болуп атат. Туйгуналы Абдыраимов эле нааразычылыкка кабылып, калган бийликтегилерге элдин урматы ашып, ишеними артып турган жери жок. Өлкө жетекчилиги үчүн Кыргызстандын күнүмдүк жашоосунда орун алып жаткан көрүнүштөр ишенимден кетирип жатканы белгиленет. Биринчи күндөрү эл ишенген, анын ичинде чын айтайын, мен деле ишенген. Бирок тилекке каршы бүгүн Сооронбай Шариповичтин ал 2 жыл мурунку коррупция менен күрөшөм, менин бирден бир принципим коррупцияга каршы күрөш дегени бул суу кечпеген популисттик кадамдар болуп калдык деп айтсак болот. Албетте эл тарабынан көтөрүлүп жаткан маселелерди көңүл сыртында калтыруунун өзү кайра эле кыргыз бийлигинин өзүнө кооптуулукту жаратпай койбойт. Эң эле жаман көрсөткүчтөрдүн сап башында катардагы карапайым журттун бийликке болгон ишениминин кетиши турат эмеспи? Бардык эле негизи ишеничтен чыккан да бийликтегилер. Эл ойлогондон эмес, эл кыйналып атпайбы азыр, бийликтегилер жөн отурушат алар. Мамлекеттик кызматтамын. Ким билет азыр бир нерсе иш кыйын болуп калды жыда эле. Мурда өтө эле жакшы ишенет эдик. Кийин өтө эле элдерди ишеничи жок болуп кетип атпайбы? Мына ишенбей эле калдым мына. Бийликке каякта ишенет эмкөн. Бийликке ишене берип, ардекелерди обращать эте берип, кур кол калып атабыз го. Карапайым эл да баягы кыйналган эл. Şu эл дыйкандар. Бийлик баягы эле бойдон деп ойлоймун. Ишенчсиздик жок экен. Эмнеге ишенбейсиз? Алар еш эмес жок. Алар бесполезный. Эмнеге ишенбейсиз, бир себеп барбы? Ишенчсиздик жоктук. Ар жагында жеп атышса эмне? Анан эч эмес жок. Ишенчсиздик эч ким ишенбейт да. Өлкөдөгү абалды бул боюнча калтыруу туура эмес болоорун эскерткендер да бар. Үмүттү актоо үчүн тандалма күрөш менен куруу убадалардан арылуу зарылдыгы, анан кандайдыр бир кескин кадамдарга баруу жагы мамлекетти башкарып жаткандардын негизги милдети болуп турганы айтылат. Тез аранын ичинде бир чечкиндүү бир мындай саясий бир мындай бурулуштарды жасабаса, чынын айтканда бүгүнкү күндө кырдаал аябай оорлошуп баратат. Анан кийин баягында ушундай кылсак болмок экен деген нерсенин өзү кеч болуп калат. Ал эми Туйгуналы Абдыраимовдун бейнеси аркылуу жалпы бийликке ачык позициясын билдирип жаткан кээ бир тараптар учурдагы бийликтин жүзүн айбандарга, болгондо да жапайы түрүнө салыштыра баштады. Мен дагы журналистмен. Жана мага менин жүзүм жагат. Артымдагы маймыл макака, анын жүзү да мага жагат. Бирок мага биздин бийликтин жүзү жакпайт. Абдыраимов кетсин. Мен аны макака деп айта албайм. Анткени макака сулуураак, акылдуураак жана кайрымдуураак. Өкмөттүн маалымат кызматы Туйгуналы мырзанын аракеттерин терс баалаган комментарий берди. Бирок азырынча кандай чара көрүлгөнү
так эмес. Лицо не нравится же. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Почему ее лицо не нравится? Ну не нравится мне.